Assalamu alaikum, urmatlı Kırgızstan elim, urmatlı Kırgızstanlıklar. Bugün biz жалпы Kırgızstanlık yaşlar, aksakallar ушул жерде атайын спорттук оюндарды уюштуруп, ушул жерде барыбыз биригип, Москва жергесинде биригип турабыз. Мына ушул жалпы турган ушул биздин кыргызстандык агалар, инилер, достор. Мына ушул жерден туруп биз азыркы учурда мынабы дүйнөнү титиреткен ушул мынабы илдетке байланыштуу биз дагы өзүбүздүн аз да болсо пикирибизди айтып, оюбузду айтып, сунушубузду айтып кетели деп чечтик. Мына азыркы убакта биздин Араван районундан Маңгыт айыл өкмөтүнөн ушул жалпы жаштар биригип ушул жерде футбол оюн өткөзүп жатабыз. Ушул жерден эле сразу чогулуп, биргеликте чогуу кегеле бир сунуш кылып коелу өзүбүздүн айылыбызга деп ушул нерсени туура таптык туугандар. Урматтуу Кыргызстан элим, урматтуу кыргызстандыктар, биз Араван районунун Маңгыт айыл өкмөтүнүн ушул жерде айыл өкмөттөгү 5 айылдын тургундарыбыз. Жалпы ушул жерде турган ушул биздин 5 айылдын Маңгыт, Төлөкөн, Кесек, Жаңарык, Кызыл Оргон айылдарынан турган ушул жердеги жаштарыбыз, агаларыбыз, инилерибиз. Эми жалпы айтайын деген небебиз, азыркы учурда жалпы элдер мына Кыргызстандан өзүңөр билесиңер, жумушсуздуктун негизинен ушул талаалап чет өлкөлөргө чыгып, биягы Россия, тиягы Корея, Америка, Англия, Германия жана ошондой эле башка мамлекеттерде дүйнөнүн булуң бурчтарында иштеп, эмгектенип, өз салымдарын кошуп, ушул Кыргызстанга, өзүнүн ата-энесине, бала чакасына, ошол эл жерине салымдарын кошуп иштеп жатышат биздин ушул туугандарыбыз. Ошого биз да кайдыгер карабастан өзүбүздүн айылыбызга, ушул Араван районунун Маңгыт айыл өкмөтүнө жалпы элге кичине кайрылуу жасап, сунуш кылып, ушул элибизге неме кылып кетели деп ушул жерде ушул нерсени туура таптык туугандар. Анда эмесе мына биз башка айыл өкмөттөрдү көрүп атабыз, башка райондорду көрүп атабыз, областтарды көрүп атабыз, кандай иш-чаралар кылып атат, коомдордун немеси кандай иш-чаралар кылып атат. Мына биз дагы ошол айыл өкмөт биздин ушул өзүбүздүн коомдогу болуп аткан иштерге өзүбүз жөн карап турбастан аз да болсо салымыбызды кошуп, аз да болсо Кыргызстан элибизге, ушул өзүбүздүн айылыбызга неме кылайлы деп ушул нерсени уюштуруп атабыз туугандар. Мына биздин айыл өкмөттө жакындан бери ушул илдетке карата ушул карантинде болуп чыгышты. Андан кийин мына дагы илдет күчөп, ушул биякта туруп биз москвалыктар өзүбүздүн немебиз чыдабай, чынын айтканда өтө неме менен көз салып турабыз да. Ошого туугандар жалпы ошол Маңгыт айыл өкмөтүндө угуп аткандар болсо, жалпы ошол биздин жашоочулар, ушул 5 айылдын жашоочулары, дүйнөдөгү полнейший ар бир дүйнөнүн булуң бурчунда иштеп жаткан биздин бизнесмен агаларыбыз, жана ошондой эле жеке ишкерлер, жана ошондой эле өз ишин кылып, бала чакасын багайын деп жүргөн, мусафирчилик кылып жүргөн туугандарыбызга кайрылып кетебиз. Кегиле туугандар, ушу биз дагы башка элден кем калбастан өзүбүздүн айылыбызга аз да болсо салымыбызды кошуп кетели. Себеби көп түкүрсө гөл болот экен дейт. Өзүңөр билесиңер, аз-аздан көп нерсе пайда болот экен да. Мисалы үчүн 5-6 адамдын нерсеси менен бул нерсе бул жогорку немеге чыга албайт экен. Ошондуктан биз ушул кайрылууну туура таптык туугандар. Кегиле мына биз кече бир аз ушу элге кайрылып, ушинтип москвалыктар биягы Россиянын булуң бурчунда иштеп аткан туугандарыбыз менен биргеликте өзүбүздүн салымыбызды айылдык амбулаторияга неме кылдык. Эми бул боюнча мына жаман эмес, жакшы натыйжаларды берип жатат. Ошондуктан силерден да суранат элек, мына ошо айылыбыздагы биздин жакшы ишкерлер, агаларыбыз, эжелерибиз, бизнесмен болуп жүргөн, өзүнүн жеке ишмер ушул досторубуз демекчи, жалпы эле иштеп аткан ошол биздин айылдаштарыбыз баарына ушу кичине болсо дагы айтып кетейли. Ошол кегиле ошол элди бириктирип, силер эмне десеңер биз бул жакта даярбыз. Силер дагы ошол жерде кош көңүл болуп карабастан өзүңөрдүн немеңерди кылып ушул биздин айылга бир жардам колубузду сунуп коелу. Бул жардам колду биринчиден болуп биз ошо өзүбүздүн айылдагы тез жардам машинадан баштадык туугандар. Мына өзүңөр билесиңер, Араван кайрымдуулук фонду деп Дүйшөн агабыз, Калбаев Дүйшөн агабыз баштап Араван боюнча баштады. Мына ошол жерде биздин Маңгыт айыл өкмөтүнөн ушул эжелерибиз, карындаштарыбыз, досторубуз, өтө күчтүү ага инилерибиз салымдарын кошуп, мына бир эмес, мына ошол жерде өзбек туугандарыбыз дагы ошол кайрымдуулук немени көрүп, угуп, билишип
экинчи машинаны неме кылып мына азыркы учурда райондук больницага 2 машина мына келе жатат экен. Биз ошону көрүп туруп, биз дагы өзүбүздүн айылыбыз жөн турбастан кегиле туугандар, ошо айылдагылар жакшы неме менен мына жайнак ининди неме кылып коюпсуздар. Кегиле угуткан болсоңуздар, баарын биримдикке чакырып, ошол жерде жеке ишкерлерди, жалпы ошол жерде патриот жигиттерибизди, патриот уул кыздарыбызды чакырып туруп, ошол биздин кайрылуу боюнча жана ошондой эле өзүңүздөрдүн неме инициативаңыздарды көтөрүп, ошол бир тез жардам биз айылга бир чакан жакшы бир тез жардам машинасын алып берели туугандар. Мына башталышы жаман эмес, жакшы, уже суммабыз жакшы эле болуп калды. Жана ошондой эле өзүнүн жүрөгүндө бар ушундай немесин кошуп чыгарам деген инсандарыбыз болсо, кегиле ушул жерде ушундай немеде биримдикке баарыбыз 5 айыл чогуу биримдикте ушул нерсени алып барайлы туугандар. Ушул нерсени аягына чыгарып, ушул айылыбыздын бейпил жашоосу үчүн ушул тез жүгүрүп, ушул жакшылык күндөрүбүзгө ушул кызмат кылсын ушул машинабыз. Жана ошондой эле ошо дары-дармекей деп ушундай көп немелерди уюштуруп, мына жылга караты ушул агайындарыбыз ушу неме кылып атыптыр, поколениябыз бөлүнүп атыптыр. Рахмат, баарына Алла ыраазы болсун. Биз баардыгыбыз ушуну колдойбуз. Ушул жерде жалпы мына азыр спорттук чараларды өткөзүп, футболдор болуп жатат. Мына туугандарыбыз жалпы 5 айылдын балдары ойноп атат. Биз ушул жерде турабыз. Кегиле туугандар, эгер неме болсо, бир ушуга көңүл кош карабастан жакшы бир немеңиздерди айтып, ушул биз койгон немелерге кошулуп кетсеңиздер туугандар. Рахмат. Деп келдик аксакалдарчы. Мына аксакалдар баш болуп, мына Базарбай ака барыңыздар, таанисыңар. Мына жанында Топшу Максым турат. Мына биягында мына инилерибиз турат. Максат, Мунар, Жыргалбек, жана ошондой эле жалпы мына биздин активист инилерибиз турат да. Эми мына нерсени ушундай жакшы баштапсыңар. Рахмат баарыңыздарга. Ушу ылайым эле айланып кетейин, ушу биздин Маңгыт айыл өкмөтүнүн элинен. Ушул жерде баарыңыздар мусафирчиликте жүрөсүңөр. Барыңыздар иштеп, иштен кийин ушундай спорттук немеде, ушундай чогулук неме болуп атасыңар. Биз өтө көрүп, көзүбүз күйүп, өзүбүзчө ушунчалык суктанып турабыз силердин барыңыздаргачы. Сиздерге барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ушу жумуштан кийин дагы ушундай спорт чараларды неме кылып, бири-бириңер менен достошуп, айылдарда бири-бириңерди таанып, ушинтип мына 5 айылдын жигиттери мына чыган биздин айылдык немелер ушул жерде неме кылып атасыңар да. Силерге рахмат, убактыңарды бөлүп атайын неме кылганыңыздар үчүн. Эми жалпы негизги маселенин немесине көңдөлөйүн коюп кетейин туугандар. Өзүңөр билесиңер, мына азыр буга чейин бир 2 ай катарынан баягы илдет башталып, ошо илдеттин негизинде бир эле биздин ушул Москвада эмес, жалпы эле дүйнө жүзү боюнча жана ошондой эле биздин Кыргызстанга да келип жетти. Ошол неме боюнча бул илдетке карантиндер болуп, кээ бирлерибиз иштебей үйдө отуруп калдык, кээ бирлерибиз иштедик. Мына эми мына иштеп жанданып, мына неме болуп кеттасыңар, ылайым эле ушул нерсе миңа өтүп кетсин, ушул неме жакшылыктар болуп кетсин да туугандар. Эми ошого байланыштуу биздин Маңгыт айыл өкмөтүндө жалпы айылдар биригип, Маңгыт, Төлөкөн, Кесек, Жаңарык, Кызылкоргон болуп, айыл өкмөт группасын түзгөнбүз. Ошо группада активист жигиттерибиз ошо сөздөрүн айтып, өздөрүнүн пикирлерин айтып атат. Жана ошондой эле Кыргызстандан туруп алып, ошол жерде мына Жайнакка окшогон мына Жаңарыктан инилери чыккан экен, ушундай бириктирип атат элди, ушинтип сүйлөп, мына араанда кайрымдуулук немелерин кылышып, мына бир эмес 2 машинаны неме кылып коюшту. Эми бул жерде жалпы элден мындай кылып неме сураш эмес, ойлобоңуздар. Бул деген ар бир мына садака кылуу, бул ар бир баладан сактайт экен да туугандар. Ушу өзүбүзгө келеткан баладан сактайт экен. Эми бул жерде садака сураш эмес эч кимдерден. Болгону ушу жалпы баарыңарга маалыматты берип кетелик. Мына аксакалдар айтышат бул жөнүндө дагы. Мына ошол айылыбыздагы биздин элибизге ошо дар-дармекей деп, жана ошондой эле бир жакшы тез жардам машинага деп бир немени уюштуруп, ушу неме кылып атабыз. Эми баягы көп түкүрсө көл болот, 100 сом, 200 сом жана башка мындай ушундай немелерибиз чыгып атат, чыган жигиттери чыгып атат, неме кылып коюп атат. Маалыматты бергиле, укпагандарга угузгула, ушундай жүргөндөргөчү. Ошого баарыбыз биримдикте, бара ушу жалпы эл, ушу 5 айылдын эли биримдикте бири-бирибизди неме кылып, ушинтип айылыбыздын немесин көтөрөйлү. Ушундай мына жүгүрүп жүрсө ошо машина жакшылыктарга, мына роддомдорго чуркап жүрсүн, ылайым эле ушундай илдеттерге эмес. Ылайым ошого биз ушу кубанып, ошону биз да салымыбызды коштук эле, ошого 100 сом болсо да деп, кийин сыймыктанып жүрөйлү. Туурабы туугандар? Бир кол чаап койгула ошо. Айылдын аксакалы мына бардык либой немелерге, волейбол болобу, футбол болобу, либой немелерге барып, өзүнүн немесин коюп, өзү алдында туруп, өзүнүн немесин кылып келип аткан мына Базарбай акабыз турат. Базарбай ака өзү жакшы бир экөө сөзүн айтып кетсе, ушу немени канасы Базарбай ака. Ассаламу алейкум. Азыр бакыт айтмакчы, биздин элден
айлансаңыз. Себебі шындай жақсылық жамандықта çoğu birge жүргеніңіз. Дағы ушул пандемияны асан жеңіл өткөрүлүш үчүн ушул мына өзгөр уюштургандай, топту уюштургандай ушу сергек жашоо, ушул спортко, ушундай волейбол, футболго катышып, ушул нерсеге умтулсаңар, биз дайым тезирээк жеңебиз. Мындай эткенде, оору сыркоодон алыс болобуз, жаман жолдон алыс болобуз. Анан кийин ошол азыркы негизги айтадыган нерсебиз ушул Эксан, ошол Маркс участкасындагы амбулаторияга, ФАПка, ошо бир скорый машинасын алып берели дедик эле. Ошого өзүңөр бардыңар билесиңер. Ошол чогулду акча чогулду. Эми ушунча чогултканга жараша эми бир жаңыраак, жакшыраак машина алып берели деп ошого аракет кылып атабыз. Бул жерден бербегендер Эксаныңарды бергиле. Ояктан айылдагы немелерди кече уюштуруп, дагы активист балдарды коштук. Ошол балдар менен немесинде аракети менен ошол айылдагы дыйкандар, бизнесмендер, өзүнчө ишкерлер, бай адамдарды дагы кошуп ошолордан дагы өзүнүн салымдарын кошсо, ошолор менен чогулуп эптеп бир түзүгүрөөк акча болуп калса, азыр бир 300 миңдей акча чогулду. Дагы бир 200 миң акча чогулса, ошондо жаңы машина келет экен. Ошол чакаңыраак өзүбүзгө жараша жаңы машинаны алып берсек, бир 10 жыл, 15 жыл ошол эмебизге, скорыйыбызга неме кылса, кызмат кылса деген ойдобуз. Эми ошол ар бир Маңгыт айыл өкмөтүнүн атуулумун, жигитимин дегендердин бардыгы ушул салымды кошсо жакшы болот деген ойдомун. Ошон үчүн ушул нерсеге эч айдыгер карабай, көңүл болуп, карасаңар ушул жердегилер дагы айтып деп, ушактагы тааныш билиштерге сүйлөшкөндө айтып, мына азма салымыңды кошуп кой деп айтып койсоңор, бул дагы жакшы нерсе. Ошон үчүн ушул нерсеге бардыгыңарды чакырып кетем. Ушул нерсени уюштурганыбызды до конца аягына чыгып, ошол скорыйды жакшы машинаны алып ушул немеге берсек, не только ооруларды эмес, ошол роддомго кызмат кылсын дейбиз. Жакшылыктарга кызмат кыла берсин ошол. Баягы барыңыздардын баягы кичине убактыңарды бөлүп койдук, туугандар, бир үзүү сурайбыз. Баягы ушундай стартта турасыңар, көрүп атабыз, энергияңарды чачкыңар келип турат туугандар. Ушул жерде жакшы ойноп, жакшы неме кылгыла, биз буга өтө кыймыктануу менен ушул жерде кол чаап, ушул жерде эме болуп турат. Жана ошол эле болбосо мына аксакалдар командасында түзүп бердикчи, кызыкканыбызданчы. Тоочу Максим, сиз да эки ооз сөз сүйлөп кетип коесузбу? Кандай эки ооз? Кыска кылып кана. Бардыңар чогулуп, спорттун бир түрү менен бүгүнкү ишти баштап аткансыңар, силердин бардыңарга ийгилик. Бүгүн дагы ошондой эле бул жерде ден строительдер дагы болду. Балдардын ичинде строительдер барбы? Майрамыңар менен куттуган бардыңардын. Жалпысы строительдер. Майрамыңар менен строительдер бардыңардын. Экинчи маселе ошо баягы эле биздин айыл өкмөткө скорый керек деп атабыз. Ушуга силердин өзүңөрдүн да жеке жардамыңарды сунуп беришиңерди мен суранып кетем. Бардыңарга ийгилик, иштериңер. Рахмат. 2 минут убактыңар, 2 минут убактыңар. 2 минут мындай. Эми ошол боюнча ар бир айылдар Төлөкөм, Маңгыт, Кесек, Жаңары, Кызылоргон барыңар барсыңар бул жерде. Ана угулбайда барсыңарбы? Барбаган мындай кылабыз. Ар бир айылдар өз айылында неме кылат? Ошол өздөрүнүн кассерлери бар, өз айылында гана иш-чараны алып барат. Анан маалыматты ошол ар бир айылдын өзүнүн активисттери жогору немеге мына регионибиздин немеси неме болуп ушул жерде неме чечишип, ушул жака неме кылат, өткөзүп берет. Анан ошол жерден активисттер биз неме Кыргызстанга неме кылабыз. Ушундай туугандар, эгер неме болсо кайдыгер карабагыла, ушу кошпой жүргөн неме кылып жүргөндөрдү кичине тартып койгула, ошол. Барыңыздарга рахмат. Ушул немени жакшы неме кыла, биз дагы аз кайрылуу жасап кичине неме кылабыз. Мында сырткары силерге неме кылбастан. Анан
ушул немен жакшы өткөзөлү. Эми bu yerdagi балдар, жигиттер өзүңөр бардыңар, кошуп жүрөсүңөр ошондой нерселерге. Эми баягы танышыңар, досуңар, кошпой калган, кошпой жүргөн балдарды бир оз айтып койгула. Эй, уялбайсыңбы, кошуп кой деп. 100 сом бекем кошпойсо, бул чөнтөктөн ham түшүп калат 100 сом. Вот именно ошо. Москвада туруп биз кылып атабыз ушул нерсени биз дагы айылдагыларга жеткизели. Биз дагы биримдиктен ынтымакта болуп, айылды да кичине үткүтөйлүк. Ушулар да кичине козголсун. Ушундай иштерди кылып атат экен ошол жакта жүрүптүр. Ошолорду ham биз ам жерде жүргөндө баардыгыбыз бири-бирибиз менен бирикте ынтымакта болуп, ушундай нерселерди чечели. Дайым биримдикте болсак, баардыгын жеңебиз болот. Рахмат. Балдар, Сакалдар бир кырсы кокустан. Кегиле, давай. Омин, барыңар кол көтөрөбүз. Омин. Эмесе, ушул оюнду жакшы, көңүлдүү, ынтымакта өткөргүлө. Эч урушпагыла, талашпагыла, ар дайым ушул достук, жылмаюу менен бири-бириңерди тосуп алгыла. Спор болбосун. Күчтүүлөр жеңе берсин. Анан кийин силерден бардыңар жаштар, силерден сураныч, кеч жүрбөгүлө. Баягы саак жүрсөң таяк жейсиң дейт. Бардыңар иштен кийин үйүңөргө баргыла. Ошол өзүңөрдү сактасаңар, Кудай сактайт.